Могул жерде газ жок да 4 күндөн беричи. Бишкекте заправка дегенде эң эле чоң заправкалардан да могул Газпром Бишкек Петролеумчулар келет да. Бул жерде 4 күндөн бери газ жок. Иштейин десең, мисалы азыр саната копияттар токтоп атат да, мерекеле айда жок келишет. Коюлуп калып сурап кетишет. Анан мондай гибрид экономичный ушу машина менен иштейин десең, Яндекстин тарифи арзан да. Апартты түшүрсөң 78 сом, 120 сом десең уят да. 20 түшүрүп барып туруп 200 сом десең уят да. Ким иштегиз келет? Түшөнегинде эле мойнунан карап түшүргүң келет. Майла жок. Яндекстин тарифи ошол болот да. Азыр биз коем кичине иштебей кой беребиз. Могу саната лизингге алгандар бар, букукка алгандар бар, арендага алгандар бар. Ошолордун дагы актабай калып атат да. Яндекстин негедик тарифи өтө эле арзандап калып атат. 2-3 күндөн баштап водительдер арендасын зорго чыгарып атат. Арендасын чыгарышат. Андан өздөрүнө калбай атат да, аренда чыгарып эле газ куюп кетипчи, бензин куюп, ошол менен жашашып атат да. Яндекстер кичине карап, эки жактан карап мындай кичине көтөрдү, кайсы жакшы болот эле да. Амма мен азыр действительно жалко да, мисалы 300 сомго заказ алып барыш үчүн мен жок дегенде 30 канча жүрөсүң да. Газ болсо экономичныйраак болот. Могул эле келип атат мына. Газ жок. Мындай көрүнүшүнөн эле карасаң да шалпып келип аткан дүмөктө газ жок экен. Ай нең деп сөйлөнүп коюпчу.